Бул ошол төрөлгөндөн баштап туз спорс менен төрөлгөн. Ошол андай кислород мурдуна, оозуна салып койгон экен да. Мындай бунун кызы ушинтип төрөлүп каптыр да дешип, чуркап басып, шоктонуп көчөгө чыгып, ошо балдарды издейт го. Ошентип мен дагы издеп, каякта жүрөт экен бул Айкөл деп, ошентип кыялдарым бар. Бир жерге чыгайын деп атканда эле ажырашып кеткенбиз да. Баштатып койгондо. Алган колго караганда берген кол жакшы дегендей, баарыбыз берген кол болууга аракеттенип, жалгыз кызын өмүрүн сактап калам деп түнү күнү иштеп жүргөн бүгүнкү каарманыбыз Бегимай айым менен таанышабыз. Күдөр автордук берүүсү. Саламатсыздарбы? Бегимай айым Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна караштуу 1-Май айылында жашайт. Анда эмесе ал менен маек курабыз. Бas жүр, бас. Тай. Бул кичинекей кыздын аты Айкөл. Учурда 4 жашта. Төрөлгөндөн баштап ДЦП оорусу менен, тагыраагы тубаса шал оорусу менен жабыркап келет. Айкөл жашоодо аракетчил, шамдагай кыз көрүнөт. Аны дагы да толук тааныган инсан бул апасы Бегимай айым. Кызы ооруп жатканына байланыштуу апасынын бүткүл ой санаасы бир гана жалгыз кызынын ден соолугу жакшырып, башка балдардын катарына кошулуп, эрезеге жетсе. Бегимай эже, сиз эми өзүңүздүн аты жөнүңүздү толук тааныштырып, кызыңыз канча жашта, эми диагноз менен толук айтып берсеңиз шашылбай. Мен аты жөнүм Токтосунова Бегимай. 26 жаштамын. Кызым Эркова Айкөл Эриковна 4 жашта. Бул ошол төрөлгөндөн баштап туз спорс менен төрөлгөн. Анан жанагы бул диагнозу смешный формулада. Анан ошодон бери кыйналып ооруп жүрөт да. Өзүңүз атасы кайсы жакта? Атасы Жалал Абадтан бул. Атасы азыр сиздермен жашайбы? Жок, жашабайт. Ал ошо кызым бир жерге чыгайын деп атканда эле ажырашып кеткенбиз да. Карабай койгон. Баштатып койгон да. Кандай эмне болуп атат? Оорчан кызым кайтып калды деп да такыр ойлогон жок да. Эсе үйдү дагы билет болчу, келип кабар алганда мындай жараган жок. Жана ошол жана договор биле доверенность керек болгон маалда мен өзүм чыгам ага. Анда дагы албай, кадаланып ошентет. Мата-одиночка кылдырып өткөзүп койдуңузбу? Мата-одиночка эмес, ошол атасынын фамилиясына да алимент төлөйт. Бирок азыр алиментин деле жакшы төлөй элек. Эми андай нерсе ал адамда жок экен. Эми биз эчтеке дей албайбыз. Бардыгын Аллах Таала көрүп турат. Бирок калай керек ошол кызыңыз өзү берип кишине карасын деп, аталык мээрим эсесин деп кызыңыз. Ошондой кыз бул жакшы болот болчу. Не дегенде мындай уурчан балдарга атанын мээрими да башкача экен. Мен 2 иним бар да. Ошолар мындай эме кылса, атам дегендей кылып, мындай желкесине башын коюп. Азыр бунун дарылануусу кандай жүрүп жатат? Азыр бул дарылануусу өтө жакшы. Бул биринчисинде айтышкан да жашайт, жашабайт деп. Ошондон бери өзүм бул жака ажырашып келгенден кийин кыйналдым. Чындыгында памперсин ала албай өтө кыйналып жүрүп кийин пенсияга чыгарттык. Чыгаргандан кийин акча чогултуп Бишкекке барып, Бабажановго барып көрсөттүм. Азыр ошол Бабажанов менен эме кылабыз, сүйлөшөбүз. Ошол өзү карап, ошо жакшы кылып берди десем болот. Аракет кылып ал жака биз алып барып аттык. Азыр эми кыйла жакшы. 6 ай сайын больницага алып барып жаткызып көрсөтүп турабыз. 6 ай сайын больницага.
бир гана Бишкекке алып бардыңыз. ооба Бишкекке алып барабыз. Азыркы учурда операцияга керектүү сумманын 1/4 бөлүгү гана чогулду. Жалгыз бой эне үчүн мындай чоң сумманы чогултуу оңой эмес. Эми азыр ушул путуну 2019-жылы, жок 2020-жылы буну эмеге алып бардык, больницага алып бардык, жанагы ошол жал деген детский ортопедке алып бардык. Алып барсак буну бутунан 2 жолу операция жасады. 2020-2021-жылы жасалды. Ошондо тромез жасап койгонунан бул жактан эме айтышты, рентген кылдырдык да, кылдырсак ошол тромез жасап койгондон сөөгү мындай кыйшык болуп өсүп, буну азыр кичинекейинде дарылатып албасак чоңойгондо жана тизеси артта карап өсүп кете берет экен да, булчу мындай айланып. Ошон үчүн мен буну аракет кылып, жана Бордошум деген фондко кайрылып, ошол фонд менен азыр ошол Инжай өлкөсүнө алып барып атабыз. Айкөлдө кызымды алып барып, ал жактан бизге 99% менен кепилдик берип жатышат да. Ошол жакшы болуп кетет депчи, анан ошол мына жан башынан болот, анан мына бутунан болот да, мына жери азыр кыйшыкта. Анан көзүнөн операция салат. Көзүндө ошо кесип, ичине 1-2 ала турган жерлер бар экен, ошол жер алынат экен да. Ошо жалпы суммасы $20,000 кетет экен. Жалпы сумма 20 Ооба, ошо жол кире, ошо виза, ошолар бар. Азыр сбор ачып топтоп баштады. Ооба, топтолуп баштады. Канча суммасы топтолду? Азыр $4,000 чогулуп калды. Ооба, жакында акимибиз, айыл өкмөтүбүз марафон өткөрүп берди. Инвалидтердин байрамына карата. Ошол жактан дагы жакшы чогулду да. Өзү уруксат берди, кырпкага да алып барып чыгып, ушу чогулту бергиле деп. Ошол менен аракеттенип жүрөбүз. Ошондо дагы жалпы сумма $16,000 калды. Ооба. Бул ошол тамактарды беребиз. Тамак жакшы жейт. Ооба. Ооба, аны блендер менен эзип берем. Блендер менен эзип берсем, бардыгын жеп жакшы тамак, обедтери да жакшы. Кыйналып, эркелегенде эмне кыласыз? Андай болгондо ошол аластыканга аракет кылам, эшикке алып чыгам көтөрүп. Эшикке алып чыксам, ошол жактан эки жакты карап, өзүм келип калат. Анан кээде өтө андай баштары ооруйт да, буна бар да, ДСП деген ичине бир аз бар, бирок жана люмнал, мофен дегендерди беребиз. Ошону ичкенден кийин кыйла эс алып калат. Уктагандар жакшы болуп калат да. Дагы өзгөчө бирдекелерге кызыгып, ойноп, чыгып аракеттери барбы? Андайга бар, жакшы чет, балдарга деле ручка кырбат койсоңуз чыйып кете берет. Андайга жакшы, анан ошо бассам деп аракет кылат да, туруп калды. Бирок баары путу мынтип кыйшык кое берет да, бутунчу. Кыйла көп нерсеге аракети бар. Ооба. Кичине ымдап сүйлөп неме кылабыз, сиз аракет кылабыз? Ооба, ага дагы аракет кылат, бирок толук түрдө түшүндүрүп айта албайт да. Ата апа деп, кээде ошол телефондон дагы жана музыкаларды көргөн болсо, ошоларды карап турап, ырдап, мындай эме бар го, ошоларды айтып, ошондойлорду айтып, бийлеп, ошентет. Биринчи ошол ДЦП менен төрөлдү дегенде сизде кандай сезимдер болгон? Эми ошо биринчи төлөгөндө, кесирлар менен төлөгөн үчүн кызым немеде көрсөткөн жок да, 3 күн көрсөткөн жок. Анан миге кызым алып келип бергиле, мен көрөйүн дедим. Десем, кызың жакшы деди, бирок ошол мен өзүм аракет кылып түшүп, биринчи этажда болчумун, мен 3-үчү этажда болчумун. Түшүп барып карасам, ошол андай кислород мурдуна, оозуна салып койгон экен да. Андай сомтордучу. Анан неге төрөлүп калды деп, ошол мындай кыжаат болуп, өзүм жоготуп, мисалы үчүн биринчи балам болгон да менчи. Анан анастыкары мындай путу дагы кышайып турганын дагы көрүп, эми ошол жерде мисалы үчүн чогуу тургандын ата-энелер деле келип карайт да, караганда дагы мынтип мындай бунун кызы ушинтип төрөлүп калыптыр да дешип, мындай айтканда көп кыйынчылыктарды көрүпбүз.
ошол кызымды бул жакка алып чыгып келгенден кийин да канча кыйынчылыктарды көрдүк. Сырттан адамдар жакшы сөздөрдү айтып, колдоо көрсөтүшүбү? Эми жаман сөз айтканда деле болду, бирок ага көңүл бурган жокмун. Мен жакшы сөздөрдү эле айтып, ошол мени ишке киргизген ичи дагы бар. Сен өзүң ушундай шайыр жүргөн кызсың. Мен сага бекер үйрөтөйүн, сен ошону иштеп, ошол үйүңдө карап, кызыңды карап, ошентип жүрө бересиң. Эми качанга чейин ушинтип жүрөсүң үйүндө отуруп. Деп ошол эжелер мага жардам берди да. Ошол салондон көп нерсени үйрөтүштү. Азыр учурда сулуулук салонунда иштейсиз? Ооба. Сулуулук салонунда иштейм. Андан сырткары Москвада дагы бир чоң эле аксакал киши дагы жардам берди. Ошо кызыңдын деп ушулар жардам беришти. Анан өзүбүздүн айылыбыз бизге көп мындай жардам колун сунушуп, көп колдоо көрсөтүштү бизге. Ушул үйдү дагы эмесине ушуга себепкер болду. Андан мурун биз бул жака 1 жыл болду эми көчкөнүбүзгөчү. Андан мурун ошол эски тамозда жашаганбыз. Андай нерсе менде болгон жок. Мен только ошол эмне болсо дагы мен аракет кылам дедим. Ошол кызымды бастырып, мен аларга мындай карабай койгон кызымды мен бастырып, мен аларга көрсөтөйүн дедим да. Бирок анын өзүм күчүм жетпей экен, ошого буга дагы ошол элдин жардамы, ошо кыргыз элинин жардамы керек экен бугачы. Урматтуу кыргыз элим, мен ушул кызымды инже өлкөсүнө алып барып, жакшы болуп, эртең басып калышын сиздерден жардам сурайм. Ошол кичинекей кызымдын басып кетишине себепкер болуп калыңыздар. Ошол мен дагы кызымды элдин кыздарына кошулуп, ойноп калышын каалайм. Ошол себеп сиздердин жардамыңыздарга биз өтө муктажбыз. Бегимай айым, Айкөлгө өзгөчө кароо керек. Бул диагноз менен ооругандарга тынымсыз денеге укалоо көнүгүүлөрүн жасап, бир эле ооруканада эмес, үйдө да дарыгер болушуң зарыл. Бүгүн биз кандайдыр бир материалдык байлык үчүн күрөшүп жаткан болсок, башкалар ден соолугу үчүн, тагыраагы, тирүүлүк үчүн күрөшүп жаткан чагы. Андыктан жашоо үчүн жан үрөп аракет кылып жаткан Айкөл жана анын жалгыз бой энеси үчүн жардамыбызды аябайлы. Ар бир күнүбүз жаратканга аманат демекчи, эртеңки күнүбүз кандай өтөрүн эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүнкү күн барында бири-бирибизге жардам колун суналы. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.